Буга чейин мурунку президент Алмазбек Атамбаев Кой Таш айылындагы үйүндө аны колдоп келген адамдар менен жолугушкан учурда сүйлөп жатып сотко да барбай турганын, керек болсо курал менен коргоноорун жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков Атамбаевдин билдирүүсү боюнча маалымат таратып, бул сөзгө маани бербөөгө чакырды. Алмазбек Шаршеновичтин курал менен коргоном дегени, эч кимиңерге залакка жетпесин, мен жалгыз боломун дегени. Элди тарата албай, айла кеткенде айткан жери. Бул сөзүнө көп деле маани бербеш керек. Биз баарын мыйзам чегинде жасап жатабыз. Ал ортодо Атамбаевдин акыркы аракеттери, учурдагы өлкөдөгү кырдаал боюнча легендарлуу парламенттин депутаттары, коомдук ишмерлер, аркыл уюмдардын мүчөлөрү, жарандык активисттер өз ойлорун билдиришти. Алардын айтымдарында мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамы, үйүнө жатып алып айылдаштарын, Чүй облусунун тургундарын бетке кармап, ар кандай билдирүүлөр менен абалды курчутууда. Ушул жерден эзелтен берки келе жаткан кыргыздын көрөгөчтүгүн көрсөтүп, Чүйдүн аксакалдары жаштарга акыл насаатын айтып, кеп кеңештерин берүүгө тийиш. Мына биздин чүйлүктөр, патриот жигиттер ошол жерде отуруп, мына биз Атамбаевди коргоп алабыз, анан атышабыз, анан таш ырытканга чейин барабыз деген, бул деген акылсыздык да. Ошон үчүн Атамбаев бүгүн бар, эртең жок болушу мүмкүн. Чүй эли өмүр бою жашайт. Бул чүй элине мен кайрылгым кетем, ошо аксакалдарына, патриот жигиттерине. Бул вопросту сиздер гана чүй эли өзү ушул вопросту токтотууга туура келет. Если бүгүнкү күндө ушундай кырдаал үрчөй берсе, бул жаман нерсеге айланып кетиши мүмкүн. Атамбаевдин элди козутуп, бийлик менен тирешүүсү жакшылыкка алып барбайт. Жарандар азыр тополоң уруш талашты каалабайт. Өлкөбүз тынчтык жолу менен өсүп өнүгүшү кажет. Ар кандай азгырыктар башаламандыкты жаратышы мүмкүн. Андыктан айылдагы аттуу баштуу адамдар, аксакалдар эл арасында чагымчылдардын сөзүнө азгырылбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү зарыл. Акылды калчайлы, жети өлчө биргесели. Кичине бир күн, 2 күн, 3 күн тагдыры чечпейт ал. Мен эмне үчүн барам? Барам мен, эмне үчүн барбайм? Сен бара бер. Барып сүйлөшүп келейин, айтайын, түшүндүрөйүн, жардам бергиле айнанайындар. Айткыла, эртең о бара турса бардырбагыла. Өлкөдөгү акыркы кырдаал мурунку менен азыркы президенттердин ортосундагы тирешке чекит коюу үчүн жанүрөгөн болуп, алардын натыйжасында улутка, аймактык бөлүнүүгө аракет кылган күчтөр пайда болду. Жагдайды өз пайдасына көздөгөндөр дагы жок эмес. Коомдук ишмер Кубанычбек Кадыров мындай аракеттер арты таза эмес саясатчылардын аракети деп билет. Айтымында алар жоопкерчиликтен качыш үчүн ушундай жолдорго барууда. Мына бүгүнкү күндө туруп алып туруп, уялбай түндүк түштүккө деп бөлүп атат. Атамбаев баштап атат муну. Бул өтө коркунучтуу нерсе, урматтуу агайын туугандар. Урматтуу кыргыз элим. Мен ушундай түшүнөм. Кыргыз эли куш болсо, сол канаты түндүк болсо, оң канаты түштүк болот. Бир канаты жок куш уча албайт. Биз мына жакындан мамлекет жакшы жолго түшүп кетип баратканда ушундай бир туура эмес иштер болуп атат. Муну айтпасак, ачык айтпасак, качан айтабыз? Жыйындын соңунда 7 дубандын аттуу баштуу аксакалдары чогулуп, Атамбаевдин өзү менен жолугушмай болду. Ошол эле учурда ар бир аймактан кайдыгер эмес жарандар ынтымактуу бекемдөө боюнча жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Дүйшөн Шаршенбеков, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.